Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта буюрса, мекендешибиз, жердешибиз Аксылык Айбек акабыздын фермасын сиздерге чагылтырып бергенди чечтик. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Подписацияны басып, каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Кеттик анда эмесе чогуу көрөлү. Menin de canım öz baktım üçün görüşkөнгө толук акым бар түшүнчү оймоктой болгон эрдиңден сенин өңүмдө эмес түндөсү түшүмдө экөөбүз адыр таанышкандан сүрдүк жада калса жаным сурабаптырмын атын кимден сүйүүнүн керемети экөөбүз адыр таанышканда сүрдүк жада калса жаным сурабаптырмын атын кимден сүйүүнүн керемети. Туугандар, мына буюрса Айбек акабыздын фермасына жетип келдик. Караңыздар, мына ушундай болгон ферма экен. Кана бисмилла. Так, жүрүңүздөр анда. Экрандан алыстабай туруңуздар, чогуу көрөлү. Бисмилла. Ассаламу алейкум, Айбек ака, кандайсыз? Амансызбы акам? Тынчпысыз? Мекендештерге сиздин фермаңыз менен тааныштыралы деп чечтик, байкем. Келеле, Кудайга шүкүр, жакшы. Ушу ферма бүт сизге караштуу экен да, Айбек ака? Ооба. Бул Мага караштуу. эме канча территорияңыз? Бул ферма өзү 800 квадрат метр. Ферманын ичи? Ферманын ичи. А ферманын жери оформителген эмес, бирок 5 гектардын ичинде турат мындайынан. Анан бул жакта жайыт жерлер. Жайыт жерлер да бүт моңолор сизге караштуу, э? Бүт барды. Караңызчы, туугандар. Ушунун баары Айбек акабызга караштуу экен. Мына жолдон өткөндөн кийин бул жагы. Ылдый бүт маргаштуу. Азыр малдар жайытта да. Малдар жайытта. Кана анда эмесе туугандар могул жагынан өтүп жайытты. Караңыздар. Мон бүт могул жерге полный ограждение кылып салыпсыздар мо өттү, бүт жабып. Булар могул ферманын асты эле. Анан нар жактарда электробастык ток турат. Мына келет дагы сарайдан. Мына чыккан жери. Мына могул жерде ток бар. Монтип токко карасаңыздар, монтип кеткен дагы. Мынакей, мына площадь мынага. Территория мындайынан. Тетиги Токойдон баштап бияка чейин келет, биягынан айланып эле жүрүңүздөр. Монда азыр могу зымдарда ток барбы, Айбек ака? Жок, мында жок. Муну жөн эле обман кылып. Анан караңыздарчы, могу сиздин жайытыңыз болуп калабы ошондо? Ооба, бул жайыт мал. Караңыздар, туугандар, жайыт жери. Жайыт бул ферманын арт жагы. Ферманын арт жагы. Азыр тетигиндеги малдар сиздики да ошо жайытта жүргөн, а? Ооба, мынакей. Жайыт кайдап койсуз да? Мындайынан электропостугубуз ушундай айланат дагы, кайра ошондойдон келип туруп, мына опучка келет.
Айбек ака, ошо электропастух дегенде ошого бир аз токтоло кетсеңиз, кандай? Бул электропастух жакшы нерсе экен да. Буга чейин кыйналып кайтарып, уйдун аркасынан, малдын аркасынан чуркап жүрчүлүк. Азыр ушинтип тозуп койдук дагы. Кирип чыгып эле карап, уйларды түгөлдөп эле ушунусун карап коюлуп жүрөбүз. Караңыздарчы, мына ушунан сиздерге көрүнбөй атат. Муунан тетигинден моонда айлантасыга электропастух менен тосуп коюптур ушинтип. Ушунун ичинде жүрө берет экен малдар кечке. Азыр барып малдардын жанынан чогуу көрөлү. Охо, караңыздарчы туугандар, жайытты. Моонда малдар эс алып, уже оттоп, баардыгы жатышып алыптыр, а? Айбек ака. Жатышат. Кечке эле жатышат. Анан суу маселесин кандай кыласың? Суу эшиктин астында пурут бар. Пурутка барып ичишип, биякта пурут бар. Каалаган жеринде ичишип, курсагын тойгузуп, туз жалашып жатышат. Караңыздар. Жайыт кенен. Мына ушул көрүп тургандай жайыттан үчөө бар да. Мына тетиги бактарактардын арка жагында да ушундай жайыт бар. Анан мол жакта. Нарагында да ушунча жайыт бар. Жайыт кенен. Анан кышында кандай чөп маселеси кандай болду? Чөп маселесин сатып алабыз. Буюрса техника кылып койсоңуз, ошо мына жайыттагы чөптөрдү баягыдай жыйнап дегендей ошентип эметсеңиз дагы болот. Ооба, техника кылып даярдасак буюрса болот. Буюрса. Мен алга көп деле кызыкпайм. Сатып алганга пока Ошо выгодный болот. Выгодныйраак болот. Ал техниканы караш керек. Тиги керектүү нерселер сатып алгынча эле көп кымбат болуп калат экен. Мүмкүн в будущем может керек болуп калса буюрса. Жүрүңүз анда малдардын жаныга барып, ошол жерде уландыралы. Мына караңыздарчы туугандар. Тетигинде сарай, монтип сарайды гарбил менен ушинтип жакшынакай кылып тосуп коюптур. Бул сарайдын ичи. Бул жагы болсо, бул отдельно уже жайыт болуп калат экен туугандар. Караңыздар. Анан Айбек ака, мына бул электропастух. Пастуктун келип бүткөн жери бул. Бүткөн жери. Ошондо сиз монтип айлантасыга тосуп чыгыпсыз да тет жактан бери, а? Караңыздар туугандар, тет жактан бери монтип электропастух менен тосуп коюптур. Электропастухту ошого токтоло кетсеңиз, кандай бул кылына турган нерсе экен? Бул электропастух мындай. Мен специально оцинкованный зым алдым да буну. Өзүнүн зымдары бар экен, мындай изгарет кылып тарткандар. Алар кымбаттагы, анан мындай үзүлүп кала турган зымдар экен. Буну мен өзүм базарда иштеген тааныштар аркылуу алдым. 2 миллиметрлик оцинкованный зым үз албайт дагы, анан токту да жакшы кармайт экен. Анан буга канчалык эметет? Мында аппарат 12 вольт. 12 вольт. 12 вольт эле турат. Анан 12 вольт эле тийип калсаң жакшы эле. 12 вольт ошо жана уй келгенде жана өркүтүп. Уй келгенде бул уже зымга жакындаганда эле 1-2 сантиметр, 3-4 сантиметрден уже тогурат да. Ошол. Мына караңыздар туугандар, монтип ушунун баардыгы ушундай электропастух зымы менен 12 вольттук айланып кирет. Айлантып ушундайга 5 гектар жерде ушинтип 5 гектар эмес, бул ферманын тегереги 5 гектар. Бул жер өтө чоң жер. Бул демек 5 гектар жер сиздин ферманын аянты, тегереги. Ферманын аянты эле 5 гектар жер экен туугандар. Анан бул жайыт жер. Өтө чоң жер бул жер. Жайыт жер демек сизге караштуу эмес, сиз биякта багасыз. Ошондой болуп калабы? Бул жак бош жаткан жер. Бош жаткан. Өкмөттүн караштуу жер. Өкмөттүн жерин караңыздар, монтип Айбекем жакшынакай кылып тосуп ошол жерде 250 гектар жер бар да, ушундай общий. 250 гектар жер бар. 250 гектар жерди арендага алып 49 жылга оформить этип ал деп айткандан мен аны албай койдум. Ага налог төлөп, анан дагы канча иштейм иштебейм, кандай ошого өз
жетекчилик албай эле эметпей койдум. Анан сенден эч ким талашпагандан кийин, жергенен болгондон кийин иштете бер деп администрация айткандан кийин иштетип эле келатабыз. Мынакей уже 10 жыл болду. 10 жылдан бери кенен эле. Анан малдын жанына барып алып туруп, дальше уланта беребиз Айбекам. Мына туугандар караңыздарчы. Уже малдар тоюп, монтуп жаткан учуру. Айбек айтсаңызчы, бул жерде азыр канча баш? Бул жерде 50 баш бар азыр. 50 баш бар, 30 чакты кой бар. Мына койлордагы караңыздар, койлордагы 30 чакты кой экен. Анан айтсаңыз Айбек, бул малдарды канча жашарда каяктан алып келдиңиз? Буларды 20 күндүк кичинекей торпок кезинен алганмын. Былтыр апрелдеги торпоктор. Азыр мынакей ровно 1,5 жаш болду да. 1,5 жаш болуп уже. 1,5 жаш болушту мынакей чоңоюшуп. Башка райондон алып келдиңизби бул торпокту? Жок, өзүбүздөн эле ушул жерден. Бежеткеден, Ооба. Ушул жерден алынып, ушул жерде чоңоюп атышат. Мына туугандар караңыздарчы. Кандай сонун болуп жатып алышкан баардыгы. Курсактары тоюп. Айбек айтсаңыз, бул эмне деген порода болуп калат ошондо? Бул жерде черный пёстрый көп эле. Черный пёстрый. Черный пёстрый менен Ярославканын аралашмасы, смесь. Черный пёс менен Ярославка. Могул жерде букалар дагы жатат. Бул жерде букалар деле бүт ошо черный пёстрый болуп эметип уже ала болуп кеткен да. Анан бир Голштин бар, тендерде бүт 4 10 чактысы башкача. Жанагындай аралаштырып эметип атпсыз да? Аралаш кылып. Караңыздар туугандар. Мына койлор биякта отдельный жатышат экен монтип. Бул жакта. Демек Айбек, анан анча-мынча эме сатуу эт. Ооба, бунун башталышы эле ниетти түздөп туруп, адал эт жегизебиз деп. Ошондой менен башталган да. Адал эт жегизсек, адал эт менен. Анан Москвалардан жанагы эт сурагандар болуп атат, анча-мынча живой баягыдай союп салып бергенде тушканычы. Ошолорго деле алар менен деле бардыгы менен сүйлөшөбүз. Алуучулар болсо, кандай болсо, живой алам дегендер болсо, мынакей 1,5 жаш болду, бардыгы ушундай. Бардыгы бирдей жана биркалары менен. Ушундай жетилип турган. Бунун бул жакта койлор. Булар койлор, козулар көбүнчө эле. Чоңдору бүт жок болду. Сатып атасыз, жок. Жок, саткандар болду, ооба. Курбан айтта саттык, анан анча-мынча. Көбүнчө эле өзүбүз союп жеп атабыз. Мына караңыздар туугандар. Айбек, айтсаңыз, могул жерлер бүт сизге караштыкпы ошондо, э? Ошол ферманын территориясындагы 5 гектардын ичине ушул жолдон киргенден баштап, ферманын аркасы могу. Вагон болуп тосуп турган жерден. Анан могу тиги бактар турат го. Наркы бак. Үйлөрдөн баштап мындайынан общий территория ферманын тегереги 5 гектар бар. Мен ойлоп атпаймынбы Айбек, мына жерде моундай кылып тосуп койсоң, ушул эле сиздики депчи. Бул майда торпоктор оттогондо эле алыс качпасын деп эле мынтип ограждение кылып койгонбуз. А так ошол территория тияктан баштап, тиги бактардан баштап, баяктардан бүт сизге караштык. Ооба. Караңыздарчы туугандар. Мына ошо өзү негизи ферманын эле жери, документальный жери эле 5 гектар жер экен туугандар. Мына туугандар, бул сарайдын ичи. Айбек, ушинтип сонун кылып монтип тосуп коюп турсуз да, могул жерлерге. Бул жерде жем салынат. Ооба, бул жерлерде бүт торпоктор байланат да, байланып турат. Бул кичинекей кезинен жыл сайын эле могу жыгачтар алмаша берет, бул бат-бат эле сынып эле кайра. Азыр дагы башынан алмаштырабыз, Кудай буйрса. Мына караңыздар. Монтип сонун кылып тосуп коюптур. Акырларын кылып монтип. Анда эмесе сырт жагынан көрөлү, жүрүңүздөр. Туугандар, анан
Туугандар, жүрүңүздөр анда Айбек акабыздан жакыныраак маалымат алып көрөлү. Айбек ака, айтсаңыз, бул жерге кантип келип калдыңыз эле, кантип ушу бизнести баштап калдыңыз эле, ошону биздин көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Бияка келгенибиз 2007 жылы прописка кылабыз деп ушул жактан келип пропискага коюп, анан кийин ошол менен келип кетип жүрүп, документ кылып келип жүрүп, анан кийин бул ферма чыгып калды. 2013 жылы, 2014 жылы сатып алып, оформить этип, ал убакта шериктерим бар эле. Ортодон алабыз деп бирге баштай коелу деп келген балдарчы. Анан эч кимиси алган жок. Баштап-баштабынан кийин алар кетип калышты. Москвада эле иштей берели депчи. Анан мен калып калдым дагы ошо 2014 жылдан бери плотно ушу мал чарбачылыгы менен ортодо временно токтотулуп калат. Азыр демек сиз өзүңүз карап, өзүңүз эметип атыпсыз. Жанагыдай пастухуңуз жок. Кароочуңуз. Кароочу бар. Келет кетет. Ал жокто мен карайм. Өзүңүз эле карап. Анан эң негизгиси, Айбек айтсаңыз, ушуга канча каражат кетти, канчага алдыңыз ушуга? Буну 2014 жылдын башында бул ферманы 850 миңге сатып алгам. 850 миң рубль болгон ошол убактагы. Анан бунун өзүнүн трансформатору бар, тобу бар. Трехфазка бар, 380 вольт менен келет. Ошондон бери эле өзүм жалгыз эле иштеп келатам. Тыйыны канча болду дедиңиз? 850 миң болгон ошол убакта. 850 миң болгон. Ферманын общий стоимосту жанагы 5 гектар жери менен 800 миң. Жок, ферманын өзү эле здание 850 миң болгон. Зданиясы эле 850 миң. Ооба. Түшүнүктүү. Ошондой болгон. Түшүнүктүү. Мына урматтуу туугандар, Айбек акабыздын номерини экрандын астында калтырып кетем. Эсли суроо жооптарыңыздар болсо, кеңири кайрыла бересиздер туугандар. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах